Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedi ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Bugün Kuday buyursa Ra'd suresi 10. ayet inşallah. Allah Teala bu ayet kelimeden ben Arapçasını oturmayıp sizler hazır tazza kılıçça öz adat müşriki kotorup her bir mani yordun köp vaqt etmiyoruz. Tezlik. Uşunday deb aytadi. Sizlerden kim jaşuruun söylese, jana an aşkere aytsa, jana tünдөs kim jaşını alsa, jana kündüzü kıdırıp жүрse, bunun bari Allah'ın iliminde bir değil. Yoksa Allah bari görüp bilip turат. Har kimnin aldında jana артында көзөмөл периштелер дайындалган, алар Allah'ın өкүмү менен аны кезектешип сактап жүрүшөт адамды. Чындыгында Allah hiç bir коомдун абалын өзгөртпөйт, алар өздөрүн өзгөртмөйүнчө. Жана Allah кайсы bir коому кандайдыр bir жамандыкты кааласа, анда анын hiç bir кайгы тайгысы жок. Жана алар үчүн андан Allah'tan başka hiç bir колдоочу жок дейт. Demek bu ayette Allah Teala bizge 4 nersени айтып аткен. Эмне үчүн бул аятты тандалып анткенсе, бизге эң көйгөй нерсе ушул экен. Биринчиси, биз азыркы заманда күнөөлөрдү оңой олтоңой кылып атабыз. Күнөөлөрдүн бардыгын тең эч ким көрмөчүдөй түн ичинде жашыруун, канча литрден алдап атабыз, килограммдан алдап атабыз, керек болсо субана жерден да алдап атабыз. Бүт канча деген нерсени адамдар алдагандан коркпой калдык. Же болсо бирөөнү отургузуп кеткенден уялбай калдык. Же болсо бирөөгө подстава кылгандан уялбай калдык. Бирөөнүн үстүнө ашкеремде жашыруун кылтык салганга үйрөнүп алдык. Адамдардын жашоосуна да бир эң чоң bir азап алып келгенге даярданып алдык. Биз ушуга көнүп деле калдык. Бирок унутуп калгандайбыз да, Алла Таала бизди көзөмөлдөп тургандыгын. Көчөгүн айтат, бир бала айтат, bir байкеге акча сураганда макул деп акча бердим. Ал мага мындай бир үстүнө бир 10 чакты күнөн 5-6 миң доллар кошуп берди. Анан кайра акча сурады, кайра бердим, ошонто отуруп дейт. Анан 4-5 сүйлөшүп отуруп, акырында 700 миң доллар берди дейт. 700 миң доллар берип, ошо кишинен таппай калдык дейт. Көрсө ал 5-6 кишиден улам тигинен алып тиге берип, тигинен алып тиге берип, тигинен алып тиге берип, тигинен алып тиге берип, тигинен тиге алып отуруп, анан акырында баягы баардыгын чогултуп, бир чогултуп турду, акчасын алып кетип калды. Жок. Адамдар субханалла bir моментте 10 адамды алдаганга дагы болуп. Канча деген финансовый пирамидалар болот. Канча деген субханалла жанагындай үйлөр, машинелерди беребиз. Анан баланчасын салып койсоң тигиндей, мындай алып койсоң мындай деп атышат да. Эми канча деген адамдар субханалла үй бүлөсүн, мындай айтканда үй бүлөсүнүн үстүнөн башка нерсе кылып жүрөт. Биз унутмай, как будто субханалла бизди үстү көзөмөлдөп турган ушундай бир зат жок экенин унутуп калгандайбыз. Баарыбыз эле Кудай деп атабыз. О Кудай, кыргызча айтканда качканда Кудай дейт, кубалаганда Кудай дейт дейт. Бул баары ушундай болду. Кудай, о Кудай деп атабыз. Бирок чоң бир аалымдардын бири айткандай, о силерге эмнеге байла келди билесиңер десе, 6 нерсенин себебинен байла келди дейт. Биринчи байла эмне үчүн келгенин айтып аткан. Силер дейт, о Кудай сен барсың десеңер дейт дагы, ал көрбөчүдөй күнөө кылып атасыңар деген экен да. Көрбөй калчыдай да баардыгы теңчи. Ачыктан ачык ушур экен. Алла айтып атат экен. Силерден ким жашыруун сүйлөсө, ашкер айта турган болсо да, мен ал түн ичинде болсун, же болсо мен күндүзү болсун, Алла Тааладан ал нерсе жашыра албайдыгын айтып атат экен. Алладан эч нерсе жашырып мүмкүн эмес турганда. Анткенсе ал Аллах баарын көрүп турат. Ошонун себебинен сен ушундай бир ал көрбөйт, укпайт деп кылган себебинен субханалла күндөн күнгө азаптын үстүндө болуп атканын унутпашың керек. Бул ачык нерсе. Көп адамдар эме кылат. Мисалы көчөгөн эле бир эжеке мага эме кылат, молдоке дейт. Ушул күйөөмө 4 жыл болду турмушка чыкканыма, 4 жыл болду. 4 жылдан бери күн түн кордойт дейт. Күн түн сабайт. Эмне кыларын билбейм дейт. Ал адамдарга бир мындай бир элдин алдында. Демеле ушундай бир столду алдыга коюп бере коюп, чуркап келе калып, сиз, биз деп ушундай бир дейт. Бирок качан өз алдынча калганда бүттү, субханалла. Ушу сабаган, ушу башымда дейт, тырык калбай калды. Тырык боло турган жер калбай калды дейт.
ушундай отургузуп алып сабайт деп, ушундан бери сабайт. Энеси келсе, энесин эме үчүн карабай сабайт. Эжекеси келсе, эжекеси менен кошо сабайт. Ушундай адат кылып алды адамдар. Субханалла, биз айтып атабыз, Аллах Тааланын азабы тез эле келет үстүңө. Кой десең деле болбой, ошону кылып атканда дагы толтура. Ушундай кошулуп алышканда, анын энеси, эжекеси, карындашы чогулуп алгандагы кошулуп алып туруп, бирөөнү алып келип туруп, 4 жылдан бирөө кызын алып келип туруп, күн түн сабайт, күн түн кордойт. Жок тууган. Аллах Тааланын эсеби бат эле, Алла көрүп турат, угуп турат. Кээ ойлойбуз, мисалы үстүнө жаза келбей калса эле, ал баягы алышат да, Куранда аят бар, бир аят мааниси ушундай. Алар айтышат, кана эгер Аллахтын жазасы боло турган болсо, биздин үстүбүзгө азыр эле түшсүнчү дейт. Азыр эле Алланын азабы түшпөйбү дегендер бар экен да. Кээбирлер жүрөктөрүнө текеберлик, менменсинүү, жанагындай бир нерсе кирип кеткен адамдар, бул убакыттарда субхана аны көзөмөлдөп турган Аллах бар экенин унутуп калып. Бир жылдары бир байке ушундай бир жаназага барып калдым. Жаназага бардым. Анткени имаммын да. Сөздөн сөз сүйлөшүп отуруп, баягы киши ыйлап баштады. Аяк салып ыйлайсыз, ыйлабай эле койбойсузбу? Болот. Жок балам дейт. Мен кордукту тартып атам. Ошо ыйлашым керек. Кемпир өлүп калып ыйлап атат го десем, жок. Сен түшүнбөй атасың мени. Анда жаш эле болсуң керек, жашыраак эле болчумун. Анан субханалла, эмне болду ата десем, балам дейт, мен жаш кезин алгандан сабадым дейт. Алгандан аялымды сабадым, тепкиледим, балдарымды сабадым. Бирок бир убакыт болду дейт. Мен көрсөм мен ойлоп турмун, мен ошол жерде жүрө берем деп. Bir gün oldu, men alsız bolup kaldım. Baldarım çoğayıp ketти. Mınaki enesini sabайын desem, balдар koldan karmap, ar жакка байлап коюп сабай турган болду. Мына ушу кемпир өлгөнгө чейин дейт, 10 жылдан ашык өттү дейт, мени байлап коюп сабаганын үстүнө эле болчу дейт. Көрсө ушундай экен да, Алла Таала сен кылган кордукту, бирөөнү көрсөткөн кордукту Алла Таала тирүү кезинде эле көрсөтүп коет деген сөз келчү. Тирүү кезинде эле ошону көрмөй өлбөйсүң десе туруп, Алла Таала Кур'анда ачык айткан: "Ва ман я'мал мисқала зарратин хайра яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарра яра." Биз силердин чаңдай кылганда жакшылыгыңарды силерге кайтарып беребиз. Силердин чаңдай кылган жаманчылыгыңарды кайтарып беребиз деп атпайбы, туурабы? Демек Алла Тааланын кайтаруусу бат эле келип калат. Бүгүнбү, эртеңби сен Алланын алдына сен кандай болгондо барасың. Бирок ага барганга чейин эле алымдар түшүнүп экен, ошого барганга чейин эле субханалла эмне болот экен? Ал адам аны көрмөй өлбөйт экен. Жаманчылык кылдыңбы? Көрмөй өлбөйсүң. Азыр отурабыз, бирок ушактап койдук. Өзү ошо үйдө отурган шерменде болмойн, Алла Таала сени жаныңда албайт. Сен мен ушундай экенбиз. Эсеп бат эле болот. Бирөөнү мисалы оорукчан баласына тынсынып койгон кишилерди де көрөм. Оорукчан баланы тынсынып, андан көрө мындай нормальный бала туудурбайт белең. Келе сол. Эмне дегенде баягы киши жүрөгүндө нааразылык ушундай бир өзүнүн тили кыска да анткени ушундай болду да. Бирок ушундай бат эле болуп калат экен да. Небереле болуп калса эле баягысы баягындай болуп төрөлүп калса болобу? Эми субханалла. Аны угуп турган биз да, көрүп турган биз. Алла Таала ошондой баланы берип койду, бат эле. Ушундай экен. Алла Таала каалап койсо, бул үйдө эле көрсөтүп салат. Кааласа субханалла, эчтеке жер бир кыпылдай жер оорутпай туруп сен менен мен Алла Таала ахиретке калтырып коер. Ал эми ахиретке алып калган нерсе оор. Ахиретке алып калган нерсе оор аял. Ахиретке алып кала турган болсо өтө оор болот. Кийинкиси, экинчи ала турган нерсе ушул экен. Алла Таала ар бир инсандын аркасында ушундай бир периштелерди жараткан экен. Ал периштелер атайын дайындалган. Сени менен мен эмне кылган болсом да ошол нерсе жазылып турат. Алла Таала ушундай зат, сен менен менин ушундай ахирет күнү Алланын алдына барган кезде тоң моюн кылып, жок мен кылган эмесмин муну, жок бул мен эмесмин деп айтарыбызды билет. Ошонун себебинен көзөмөлдөп туруучу периштелерди коюп койгон. Ал периштелер кээ жазып турат. Кээ жазып турат. Ушул жерде мына эки периште бар экен, Кираман ва Катибин. Мына Кираман Катибин. Ушул эки периште мындай видео камера деп кой азыркыча. Күн түн бир гана эки акыбалды, биринчи ажатканага кирип баратканында, анан эркек менен аял бири-бирине кошулуп аткан мезгилде гана уялып чыгып турат. Калган убакытта эч бир секунд дагы субхан токтобойт булар. Жазган, койгону койгон. Бирөөлөрү бир периштелер бар экен. Ал ушун жазып турган болсо, Алла Таала ушундай периштелер жараткан экен. Алар
биз менен бизге мындай айтканда рызкыбызга муакил экен. Мына эртең менен багамдат намазын окудук, күн чыкканга чейин 4 периште келет. Күн чыкканга чейин 4 периште келет дагы сен менен рызкымдап келет. Кийин асырдан кийин алар алмашышат. Дигер намаздан кийин. Ошон үчүн салатул уста деп, орто намаз деп көбүнчө алымдар асыр намазын өз убакытта окушту буйрат айтат. Ким асыр намазын өз убакытта окуй турган болсо, анын рызкысы толук болот жана кенен болот машалла. Керек болсо, эгерде бир нерсе бирөөнө бере туруп бергин келсе, акча бергин келсе, асырдан кийин берген жакшы болот дейт кээбилер. Эми бул алдын айтсыңызчы, бирок беке эмес, таким каланыкты беребин. Бирок дегеним береке болот экен. Ала турган болсоң, асырдан кийин ал дейт. Эмне үчүн ошондо береке болот экен. Эмелер болсо, жана шайтандар бизге эмнени үйрөттү? Күн батканда алба. Күн батканда мындай жерге коюп бер. Кеч караңгы кетти, акча бере албайм карызга. Шайтан коркутуп атат да. Тескерисин жекен көрдүңүз бизди. Берет экенбиз да, асырдан кийин берет экенбиз. Мен айланайын деп береке деп бере берет экенбиз да, машалла. Шайтан болсо эмне экен, коркутат экен. Кедей болуп каласың. Асырдан кийин бере турган болсоң, эмне болгон? Жанагы адашып кетиши мүмкүн, же болбосо бирөө алдап кетиши мүмкүн, коркутат экен. Биз болсо айтканбыз жок, асырдан кийин береке бар деп айтканбыз, субханалла. Албетте асырдан кийинки жумуш кылышта береке жок. Асырга чейин жумуш кылышта береке бар. Асырдан кийин биз Роббибизди эстеш үчүн бөлүнөбүз. Анткени Алла Таала эки мезгилде бөлүнүп койсо, ма жетиштүү болот дейт. Эртең багамдаттан күн чыкканга чейин, анан асырдан күн батканга чейин ким мени эстеп койгон болсо, зикир кылып отуруп, мурак мындай айтканда жанагындай кандай десем, Алланы эстеп, Алла Тааланын жараткандар нерселерин эстеп, Алланын улуктугун эстеп, бир аз отура турган болсо, пайда бар экен. Эми карагыла. Эми дейт Hazreti Ali radhiyallahu anhu ушундай айткан экен. Бир хадисте бар дейт. Ар бир инсанга бир топ сактоочу периштелер дайындалган. Алар аны ар кандай кырсыктардан, мисалга, үстүнө бир дубал кулап кетпесин, же чуңкурга түшүп кетпесин, же бир жырткыч хайван ага жамандык жетирип койбосун деп, жана башка ушул сыяктуу кырсык баладан сактап турат деп айткан экен. Периштелер бар экен, эмне экен, сени менен мени эмне кылат экен? Коргоп турат экен. Биз билбейт экен, мына карасаң кээ бирде мындай ушул жерде карасаң мындай кээ бирде көзгө мындай бир нерсе тиип кетсе, бирок чык жабылып калат туурабы? Кандай ушундай бир жана велосипед тейип баратсаң деле чыңгып кетсе болот го. Туп бияка тиет да. Кандай как будто бирөөнү сактап тургандай да. Кадимгидей. Эми карасаң мындай бир машина түйүнүп жуу деп өтүп кетип калат, бирөө тарканын тартып алгандай болот да. Көп нерселер бар, субханалла. Ушул периштелердин бир вазифасы сени менен карап көзөмөлдөп тура турган болсо, экинчиси Алла тарабынан дайындалып, сени менен мени коргоп турушун экен. Дагы жерде Hazreti Усмандан келет экен, сактоочу периштелердин иши дүйнөдө кырсык балелерден эле сактоо эмес, акыйкатта алар инсандын жүрөгүнө жакшы амалдарды кылууну, Алла Тааладан коркууну жана күнөөлөрдөн, арам иштерден сактанууну салып турат деп айткан экен Hazreti Усман. Демек, кээ бирде бир ой келет экен, периштеден болот экен. Бир ой келет, шайтандан келет экен. Мындай оң жагыңда периште, сол жагыңда шайтан деп коелу, кыргызда сөз бар, оң жагыңда периште айтып экен, сол жагыңда шайтан шыбырап турат экен. Көп вакыттарда жакшы иш кылышка дагы бирөө карыз берсе, акчаң барбы, берип койсоң болот, ажат ачып коюп өлүп кетмек белең деген ушундан экен да. Сен эмне болуп кетмек элең сен, мына берип кой деген нерсе ушул периштелер экен. Бербе, сени алдап кетет бул, ишенич жок, мында акча бар дейсиң, бул томаякта эмне бар деген бул шайтандан экен, субханалла. Алла билесиздер тура, периштелер жакшы нерсеге буйрат экен. Аялыңдын бетине өп кой. Күйөөңдү мындай сыйлап койсоң, тур, бас деген жакшы нерселер ойлор келе турган болсо, анда субханалла бул намазга бар, орозо тут, зикир кылсаңчы, даватчылар келет, кач деген шайтандан экен да. Беркин сен деди экен. Мен көп көрөм ошо даватка чыгабыз да, даватка чыгып анан ассаламу алейкум дегенче жок кетип кетет да. Айтам субханалла, буга шайтан келди дейм, пикир салды болду. Наузубилла. Ушундай да. Кийин дагы бир хадисте ушундай нерсе бар экен. Hazreti Ka'b радhiyallahu anhu ушундай айткан. Эгерде сактоочу периштелер инсандан качып четтеп тура турган болсо, анда жиндер инсандын жашоосун талкалап жиберишет. Бирок сактоочу периштелер инсанды Алла Тааланын аны сактоого болгон өкүмү жүрүп турганга чейин сактап турушат экен. Качан сени менен мен күнөө кылып баштаганда, калпайтып баштадык, ал жерге шайтан келди. Периштелер калп айткан нерсе сасык. Калп кандай билесиздер? Кыргызда калптын казаны кайнабайт дейт, Калптын казаны кайнабайт деп ушундай жакшылап түшүнүп алсаң да,
Мисалы, сен менен бул комнатага азыр мындай бир сасык бир нерсени алып келе турган болсом, же болбосо бул жерде кичинекей бала бир жанагындай памперс ачылып келе турган болсо, бул комнатанын баары сасыйбы? Туурабы? Сасыйт. Эми баардыгыбыз эмне кылабыз? Муну жабабыз. Эмне деген сасык деп терезени ач, ачпайсыңбы, бул ушунча деп ызычуу болот туурабы? Эми сасык деген сөзгө алып келе турган көп нерсе киргизсе болот. Эми ошол калптан дагы сасык чыгып турат экен. Ушактан дагы сасык чыгып турат экен. Ошол сасык биз көргөн жокпуз аны, биз көнүп калдык да сасыкка жашайбыз, түзөтчү. Мисалы, бирөө туалетке кирген жайын фу деп турат да, туалетке киргенден көнүп калганда отура берет да ичинде. Иши тамеки да чегип алат. Насыбай салып атат, кээ бирөө алып соткага карап отурат да. Мында негизи жок, мында кылбаш керек, бул сүннөткө ылайык эмес бул. Туалетке киресиң, тез-тезден чыгып кетишиң керек. Ажы шайтандын үйү. Ушундай эки шайтан турат, илино жарганаттай болгон жердечи. Тезирээк чыгып кетишиң керек. Көп убакыт жанагындай бир ооруган адамдар, кичинекей балдарга көрүп атасың, туалетке кирип алат да чыкпайт, отура берет. Бул демек ошондо жин шайтандын бир таасири бар деген сөз да андачы. Ошо жин шайтан таасир берди деген сөз. Анан субханалла сасык болот экен. Ошол сасык жерлерге периштелер тура албайт экен. Билесиздер, кимде сүрөт боло турган болсо, кимдин үйүндө сүрөт боло турган болсо, ит боло турган болсо, ит деген шариатта нажас болуп эсептелет. Сасык бул нерсени үйгүнчө өтөнчө хадиске алымдар устаздар баягы түшүнүп берди. Итти кандай десе, ошо уктай турган бөлмөгө чейин киргизип ийбеш керек экен да. Ошо периштелер болбойт экен үйдүн ичине киргенде. Эми субхана сыртта эшигин алла туруп турган болсо, жанагындай периштелер, коноктор, жанагындай бир жакшы нерселер кирбейт. Ошо иттерди алыс жакка коюш керек да, 40 метр, 50 метр алыс жакка. 15 соток, 5 соток боло турган эң аягына желательно бакпай да болгон жакшыраак. Эгер охотник болуп, чабан болбосун, кырсаң кандай нерсе. Эми сасык нерсе периште турбайт экен да, ошол жерге шайтандар кирип алат экен. Эми шайтандар кирет дагы жашоону былкып баштайт экен. Сенин коргоо системаң талкаланды деген сөз. Күнөө кылдың, калп айттың, ушак айттың, зына кылдың, арак ичтиң, бирөөнү алдадың, жалган күбөгө өттүң, субханалла, ширк келтирдиң, Кудай сактасын, ошондой нерсе бар, сасык. Ошонун ичине эмне кирди? Шайтандар кирди, бүт жашоону талкалап баштады. Жашоону талкалап баштады, кадимгидей эле талкаланат, мону быт-чыт чыгып кетет, өзүң түшүнбөй каласың. Аларды ойлоп атасың, бала жөн эле турат деп. Жок, шайтандын 12 баласы бар деп атпайбы, барсыбызда. Ошонун бирөөсү эрди каттын ортосуна кирет экен. Үй бүлөнүн ичине кирип алып, бүт-чыт чыгарат экен. Кээ бирлер бар экен, субханалла, ушундай бир достордун арасына кирет экен. Кээ бирлер бар экен, намаздын ичинде жана саптарды коздай алып кирип алат экен. Ошентип адамдардын жашоосун талкалаганга аракет кылат экен. Эми Алла Таала ушунчалык экен, качан сени менен мен ушу күнөө кылганга чейин периштелер менен коргоп тура берет экен. Бирок качан сени менен мен субханалла күнөө кылдык, бүт. Ошол замат коргоо системасы бузулду. Периштелер сенден качты, алыс турду. Эми эмне башталды? Жашооңдо субханалла эң жаман нерселер башталды. Бул деген сөз, сен эгер иман жакшылык иштерди кылып атып эле, имандын иштерин кылбай калсаң, бүгүн намаз окубай калдың, орзо тутпай калдың, зикир кылбай калдың, Куран окуп окубай калдың, мечитке барбай калдың. Не болду? Сен коргоо системаң бузулду. Сен Алла Таала периштелерди көтөрүп койду, бүт. И жашооңдо башталды концерт. Субханалла. Ошон алымдар айтат да, эгер дейт сен жалаң эле жакшы нерсе болуп аткан болсо, корк дейт. Жаман нерсе жакын кал дейт. Эми эгерде сенин үстүңө жаман нерселер болуп аткан болсо, жана проблема келген болсо, анда сен сүйүн дейт. Демек Алла Таала тамбих берди. Эскертүү берет, кой, туура иш кылышым керек деп туруп, туура иш кылып баштаганда Алла Таала сага эки жакшылык бере баштайт. Эки жеңилчилик алып келип берет. Бул дүйнөдө эки жеңилчилик берилет, субханалла. Жоготкон нерсесиң табасың, берилбеген нерсе сага берилет иншалла. Ушундай нерсе. Иман менен жүрө турган болсо, убада ушундай. Эгер силер иман жолунда жүрө турган болсоңор дейт Алла Таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атты. Анда аят 4 аят бар. Сен таквачылык кылсаң, Кудайдан корккон болсоң, күнөө кылбаган болсоң, жакшылыкты жайма адамдар муктаждыгында болгон болсоң, анда Алла Таала 4 нерсени убада кылган. Ошонун бирөөсү, бул жашоодо муктаждыгымды бир гана Аллах өзү чечип тура турган болот экен. Аллаху акбар. Калайбызбы? Ушундай болушту. Анда эмне кылышыбыз керек экен? Намаздарга бекем болуш керек турган. Ким намаз окуп элек болгонсо, намаз окусун. Аллага ширк келтирбегиле. Сыйкырчылык кылбагыла. Ата-энелерди сыйлагыла, машалла. Мен ата-эне үчүн аябай көп айтам, дейсиздерби? Ата-энелер өзүнчө бул дүйнөдө бир кичине периштелердин бир мындай периште сыяктуу.
Кээ бирлерин периште сыяктуу десем субхан ойлобогула. Ал жана коргоо системасы жөнөтүп атам да. Жөнөкөй эле күрт тоокту деле карасаң, күрт тоокту карасаң 10 балапаны бар болгонучу субхан бирок бүркүт да ала албайт. Ошондой эле Кудай Таала силер менен кээ бирлериңизге ушундай энени атаны берген, эч кимге сөз тийгизбейт. Карга да болсо баласын аппагым дейт кыргызда. Ушундай элдин бүткүл дүйнө сени жамандаса дагы, сенин апаң айтат, жок, бул менин балам сонун дейт да. Бул менин балам сонун. Ушундай алкаш качан көрүп таң кала берем да субхан. Алкаш мындай. Мындай карасаң менин көз карашымда бир деле жакшылык кылган жок да. Бирок апасы турат, балам сонун эле бала да молдоке. Мындай бугун эле болбой атат жакшы дейт да. Аялын сабап кетирген, балдар менен күнү карак ичет, жанагындай алып жүрөт, карасаң калчылап чишип кеткен гольф окугам дейт кылачы. Совсем белый. Такыр. Бирок энеси турат да жанында, молдоке балам аябай сонун бала да. Момун сени болуп атат деп субхана эмесин айтат, бирок баласына сөз тийгизбейт да. Карайсың кандай нерсе. Субханалла айтайын деген нерсем ошол эле, тууганым ата-энеге аябай жакшы кылыш керек. Ата-энеге жакшылык кылуучу, ата-энеге жакшылык кылуу. Бул дүйнөдө сен Каухар алмаз таап алгандайсың. Сен ата-энеге жакшылык кыла алган болсоң, макул деп баш ийип отурган болсоң, болду. Сен канча макул деген сайын ошончо периштелер амин берекет берилди. Аллаху акбар. Карчы кандай жакшы нерсе. Эми сен ушундай ата-энеге жардам кыла турган болсоң, аларды карай турган болсоң, тууганчылыкты кура турган болсоң, периштелердин жардамы сага келбей эмне болуптур? Кара, демек сени менен менден эле экен. Эми жерде аятта келет, коом өзүн өзгөртмөйүн, эмнекен? Аллах аны өзгөртпөйт деген ушул экен. Сен өзгөрүүдөн башта, бүгүн калпычы белең, бүгүн калп айтпа. Сен өзүңдү оңдоп башта. Сен мына эң эле жөнөкөй нерсе, тамеки сигарет чектин макру, эми туура эмес нерсе, конечно. Бул мындай ысраф болгон нерсе, тамеки, мунун бир жаман жактары аябай көп. Сен ден соолугуңа аманатка кыянаттык кылуу, канчадан үй бүлөңдүн субхана рызкысын жеп аткандын катарындасың. Жаман эле нерсе. Эми ошол жаман нерсени жок дегенде, жаман жерге салып койсоң, демек сен өзгөрдүң деген сөз да. Мен алып туруп чегип жеп тургандын кыртып коюп, кыртып койдум. Мен аузуна насыбай салып алдым дене, нас салып алдым. Макру болгон болсо, кээ туалетке түкүрбөйсөң, туалет сасып кетет экен да. Туалет жиркенет экен. Эми ошондой оозуна салып бут билбесин акыры бар адамдардын бутуна эмес, четкерге коюп түкүрүп кой. Мына сен оңолдуң деген сөз да туурабы? Кичине болсо оңолдуңбу же адам оңолбойбу? Аллаху акбар. Оңолду. Өзүң оңдоп атасың да туурабы? Эми субхан калпычысың, ушундай калпычысың. Жок дегенде аялың менен ата-энеңди калп айтпайлы бол, башкалардан алып атасың. Мына сен үчүн бир ийгилик болсун, бүгүндөн баштап аялың менен ата-энеңди балдарың алдаба. Оңдоно бер, акырын кол адам өзүн өзгөртүш керек. Күн өткөн сайын өзгөрүш керек. Жашоодо эгерде бир нерсени аракет кылбасаң, оңолдун жолуна түшкөнгө аракет кылбасаң, көөлөрүндө келип атпайсың, туура келгенде молдоке такыр болбой калышы. Оңолуш керек болуп атат. Мен аябай сүйүнөм ошо. Оңолуш керек болуп атат деген сөз элечи, жетишерлик сөз. Сен оңолушуңачы. Ушу оңолушуң керек болуп атат. Ушундай бир жол, туура жол табыш керек болуп атат деген сөзүң эле сен алдыга жылып атканыңдын бир белгиси тууган. Ушундай нерсе. Качан бир инсандын башына эгер байла келбейт дейт, байла келбейт. Ал күнөөсүн токтотмойун. Байла келе берет дейт, ал күнөөсүн токтотмойун. Демек күнөө деген сөз бул сага кереги жок нерсе десеңиз. Күнөө деген сөздү определениясын түшүнүп алалы. Сооп деген бар, күнөө деген бар. Күнөө деген эмне десе, бул сага кереги жок деген сөз. Сен муну Кудай Таала сага мындай айткан, сен ушуну кылсаң, сен мындай зыян табасың деген сөз. А сооп деген сөз бул сен кыла турган болсоң, мунун аркасында эбегейсиз, эсепсиз жакшылыктар бар деген сөз. Өкөн айырмасы жок. Бейиш деген сөз. Бул ошол сенин жанакы жаман тыйылган нерсени тыйылган үчүн ошону үзүр үчүн бериле турган жакшылык деген сөз. Дозок деген сөз бул сенин ошо кылган күнөө жаман иштериңдин себебинен ошонун акыбети, сен ошонун себебинен дагы бир болсо ошону жандай айтканда жана темирди кыйшайып калган болсо, ысыкка салып туруп анан кийин каткылап түздөп аткандай бирок түздөлө турган жер деген сөз да. Адамдар ушуну туура түшүнүш керек. Бул нерсе бар болуп турган нерсе. Демек оңолуш керек. Бөтөнчө адамдар өзүнүн жашоосунда эң жакындары менен оңолгонго аракет кылыш керек. Эң жакындарыңар менен ушулар менен мамилени оңдогонду үйрөнүш керек. Эгерде оңолгуң келсе, анда сен жакындарыңан башла. Жана башында айттым го,
башкалардын көзүнчө субханалла мистер болуп келет менен элегантность мындай астына шымкасын кийизе коет. Бирок деген өз алдынча калганда качан шайтандар менен бирге калганда Кудайым сактасын, эмне гана кылып атат экен. Эми карагыла. Абу Бакр радыйаллаху анхудан келет экен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: албетте адамдар бир залымды көрүшсө, жана анын зулумдугунан токтотушпаса, жакын арада Аллах Таала алардын баарын азаптарына кириптер коет деп айткан экен. Демек, сен мен коомду өзгөртүштө дагы бир салымыңар бар. Дагы бир салымыңар бар. Мисалы, кээ бирөө милицияларды жаман көрө берет. Милиция жаман көргөндөр аябай көп. Мындай жакшы деле көргөндөр да аз эле болуш керек. Бирок биринчи случай болсо ким көрөт? Милиция барат. Врачтарды жаман көрүшөт. Ким көрөт орса? Врачтарга барат. Бирок бул ушу милициядагы болсочу, бул өзү мындай чоң нерсе бул. Канча деген залымдар токтотот. Эгер алар жок боло турган болсо, азыр бул жердечи биз мындай болмокпуз да кландарга бөлүнмөкпүз. Күчтүүлөр кланы өзүнчө болмок. Онда мылтык менен жанагы Макс болмок да, жанагы безумный Макс беле. Жашы ошондой болмок. Безумный Макс болмок. Көргөнсүзбү кинону туурабы? Ошо безумный Макс болмок да. Эч бир. Демек, булардын дагы эмеси жашка сыйлаш керек. Бирок айтайын деген максат, сени менен мен эгерде күнөө кылып аткан адамдарды тыйбасак, же болбосо кой, бул кылган туура эмес дебесең болбойт. Мен баягы бир айтып бердим го. Демек, сени менен мен эмне кылыш керек экен? Бир арак ичип аткан болсо, кой, элдин көзү ичпеш жок дегенде деш керек да. Элдин көзүнчө коомдо ичип, коомдун арасында ичпечи. Эгерде бир ата-энесине жаман сөгүп аткан болсо, кой досум, ушул нерсени кылбачы. Эмнеге бүйтүп атасың? Сен балдарыңа көрүп каласың, кой. Эгерде туугандар урушуп жүргөн болсо, кой, жүр жараштырып коелу эки тууганды. Экөөң туугансың да. Деп эки дос урушуп кеткен болсо, экөөң канча жыл дос болдуң го? Деп мындай аксакалдар көчөдө жанагындай жаш балдардан тамеки сурап турса, ушундай бир уялба. Эгер сен тамеки сурап, арак сурап, аксакалсың го. Уят эмес менден сураганыңды айтып кой бер, эчтеке болбойт анда. Эгер бир эжекелерибиз мындай бузукчулук кылып аткан болсо, айтып кой бер, анын эч кандай нерсеси жок. Анткени биз токтотушубуз керек ошол нерсени. Токтош керек. Кээ бир блогерлердин туура деп эсептейм. Конечно, кээ бир нерсе өтө бай туура эмес нерсе, бирок ошолордун кылган амалдары делечи, кээ бирде ошол коомду мындай бир күнөөдөн токтотуп атат деп эсептейм менчи. Же болбосо оңолушка бир жол деп эсептеп коем кээ бирдечи. Айтайын деген турганым, биз токтотпосок, сен менен мен ошо аракет кылбасак, анда субханалла эртеңки күндө биз бүткүл баардыгыбыз периштелердин коргоосунан алыс калабыз. Шайтандар бизди ээлеп алды. Азыр сурашат менден, молдоке, эмне үчүн азыр ооругандар аябай көп? Анткени себеп сооптуу ишти кылгандар азайып кетти. Анткени себеп сооптуу иштердин баардыгы тең рия болуп калды. Сооптуу иш кылат. Мына бүгүн биз бул мектепке мындай бир нерсе кылып атабыз дейт дагы, баягы бирок анын оюнда баягы башкаларды кошо оюнап атат болуш керек. Бирок намаз окуп атса деле, ажылыкта жүрсө деле, орозо кармап атса деле, мечитте жүрсө деле, баягы эле тартып эле, мына мен боякта жүрөм дей берип, субхана кадыры кетип калды. Сооптуу иштердин кадыры кетип баратат. Кылсаң сооптуу ишти, көргөзбөй кыл, билгизбей кыл. Эгерде ушундай бир коомдо ишке боло турган болсо, анда билгизип кыл дагы ошо адамдар 100 адам чогултуп алып туруп, бир оптом кыл, чоңда бир аябай бир берекеттүү иштерди кылсын. Мен билем, сонунда канча кичинекей мына бир балдар сурап калды, молдоке, кантип биз жакшылык кылсак болот? Биз мына бай деле эмеспиз деп, канча көрсө 20 бала экен. Айына 200 сомдон чогултат эдик. Эмне алабыз 200 сомдон? Эмне керек? Сен айылыңда бир баланын ботинкеси жок экенин билесиңби? Билебиз. Анда 20 мың чогуласың да 200 сомдон да, анан кийин ошол үй менен бир баласын шефство аласың. Субханалла, чогулса 20 бирдемке бала экен, 4000 ашкак чогуп кетет экен. Барып туруп бир ботинке жакшынакай бир эмени сатып берип коет. Бир айда бир 20 балага ошо 200 сомдон кетет. Демек, оңотсо болот. Жардам кылсаң болот. Сенде жок эмес, бар сенде. Болсо аракет кылып бир кадам коюп коюш керек иншалла. Кадам коебузбу? Теңчилер көп азыр, баардыгы тең. Көчөнүн эметип атам, балдар бул эмеге чакырып атышат иншалла. Кудай буйрса. Анан ошол эмеге бир эжеге 10 жылдык бекен ушундайлар үй салып берип коюштур айылында. Машалла. Устаз келесиз. Барын чыдап барам деп атам, Кандай болсо да барам. Аракет кылып барып, Кудай кааласа, силерден ошол жерге
күлүшүн тапшырып даярдайм. Анткени сен жакшылыкта турабы? Мына аракка короткон жок. Мына жанагындай бир кереги жок нерсеге короткон жок деген, коротуп сал деген жокмун да. Акчаны туура нерсеге коротушту, машалла. Кээ бирлериңер бар, кичине бир акча тыйындуу болуп калган. Эшигиңин алдынан баштай бер. Мындай түздөп кой, аны төгүп кой, ушуну кыла бергиле. Кай жерде болсоңор да. Такыр болбосо, Нур жигит таксырыбыз айткандай, Кадырбеков айткандай, түкүрбө деш керек да. Жок деди, түкүрбө. Мындай бир коомдук жайга түкүрбө. Оңолдун үстүнө кетиш керек иншалла. Анан бул жерде да ушу коомдук жай да бул жерде. Жеген ичкени мускуга салып кой. Коомдук жай да бул деречи. Анан субханалла колдон келсе бирине жакшылык тилектүү бололу. Мен ишенем иншалла биздин Кыргызстан дүңгүрөткөн мамлекет болот. Мен ишенем ушул жерде ар бир кыргыз илимдүү, билимдүү болот. Эртеңки күндө бир башка чет мамлекет бар, иммигрант болбойт. Башка жерге келбейт, ушул жерде бүткүл жаңы өнүгүп өскөн ушул жерде болот. Мен ишенем иншалла ал динди түшүнбөй жүргөн баардыгы тең Кудай ырласа динине келет. Каада салт түртүп аткандар каада салтына келет деп ишенем иншалла. Толук ишенем. Эмне деп ушундай нерсе бар да, Кыргызстанга келатканда мындай бир жүрөгүң тынчыйт. Мен өз элим. Тилибиз бир да, туурабы? Дилибиз бир, салтыбыз бир, динибиз бир. Машалла патриот жигиттерибиз бар, машалла. Ошолордун бир себепкери болуп Кыргызстан оңолот деп ишенем. Кимдин жүрөгүндө ушул Кыргызстанга болгон мындай оңолуусуна ишеним жок боло турган болсо, демек ал Кыргызстан мекенди сүйбөйт. Ал мекенди сүйүү болсо ыймандан го, туурабы? Кемчилиги менен сүйүш керек мекениңди. Ал жердин кемчилиги менен жакшы көрүш керек. Анткени эң жакшы байлык, эң жакшылык нерсе качан сен Алла Таала мекениңден эле рызкыңды берген болсо, анда сен байлыктын эң байына жеткен болуп эсептелесиң иншалла. Аракет кылабызбы? Амин. Субханака хамдика анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым баарына хидayet бер, ооларга шифа бер, кылган амалдарга береке бер. Я Рабби, периштелердин жардамын бизге бер, колдоосун бер Аллахым. Өзүң бизден ыраазы бол, жана яна оңголушка мүмкүнчүлүк бер. Аллахым, элибизге тынччылык бер, ынтымак бер. Ушу канча жаан болбой аткан болсо, Аллах ошо жаан жашына мүмкүнчүлүк берсин. Кайсы жерде ушундай бир бузуклар болгон болсо, бузукларды тазалап берсин. Кайсы жерде субхана кыйналып кысталыш болгон болсо, Алла ошонун байларын көтөрүп салсын. Ар бир арам саткан дүкөн, базарлар жабылып калсын. Ар бир жакшылык кылган жайлар көбөйсүн. Жана жакшылык кылып аткан жигиттерди Кудай Таалам өзүнүн жардамын күн түн түшүп турсын. Аллам ким душманчылык кылган болсо элибизге, ошол душмандардын колдору сынсын, белдери сынсын алардын. Алланын көздөрү көрбөсүн. Алла биздин жакшылыктарыбызды жакшыларга көрсөт, жаманчылыктарды жашырып сан Алла. Эки жүздүүлүктөр менен текебең сактап, эки жүздөрү жарык кылсын.